Борбор калаада балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларына, карылар үйлөрүнөн жана психикалык жактан жабыркаган балдарга жаңы жылдык бала туу уюштурулду. Эстрада ырчылары менен цирк өнөрпоздору майрамдык шаңга бөлөдү. Мындан сырткары дүйнөгө атагы чыккан белгилүү спортчулар куттуктоолорун айтышты. Уюштуруучулардын айтымында балдардын өтүнүчү менен быйыл дагы жаңы жылдык кече ресторанда өткөрүлүп жатат. Тамак ашын ресторан, таттууларды кайрымдуулук фонд, калган чыгымдарды уюштуруучулар көтөргөнү кошумчаланды. Айта кетсек, жетим балдар, аз камсыз болгон бүлөлөрдүн балдары үчүн жаңы жылдык кече 3-жылы катары менен өтүп жатат. Ресторанга алып барыңыз бизди, кафеге алып барыңыз бизди, биз ресторандан тамак жегибиз келет деп ушундай өтүнө беришет. Негизи алардын өзүнүн күнүмдүк менюсу бар. Ал менюдан биз өзгөчөлөнтүп тамак бергенге да болбойт да. Бирок ошо жылына бир жолу өзгөчө болсун деп бүгүн эми ошо ресторан даярдаган тамактар жешет. Жаңы жылы бакыт берсин, акарга кошуп бакыт жүрсүн, токчуктун, мокчуктун жылы бар үйгө ырыскап келсин. Здравствуй, Дедушка Мороз, ты случайно не замерз? Может, печку затопить, чай горяченький налить? А быть может, ты устал, пока путь сюда искал. Ляг немножко отдохни от тяжелого пути.